Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. 2020 жылы мамлекеттик салык кызматы республикалык бюджетке 62 миллиард 958 миллион салык жыйнады. Белгиленген план 100,2% аткарылды же 107,3 миллион сомго ашык чогултулду. 2019 жылга салыштырмалуу 324,7 миллион сомго көп жыйналды. Салыктар боюнча пландык көрсөтүштөрдү ашыгы менен аткаруу бир катар факторлор аркылуу ишке ашты. Атап айтканда 2020 жылдын 1-июлунан тартып ишке киргизилген смарт салым салык жоболорун искалдаштыруунун долбоорлору, анын ичинде электрондук эсеп фактуралар да өзүнүн жыйынтыгын берди. Мындан тышкары экономикалык бардык тармактардын талдоо жана мониторинг жүргүзүү, бизнести көмүскөдөн чыгаруу, ЭЭПке мүчө өлкөлөр менен соодалашуу алкагында кыйыр салыктарды башкаруу боюнча алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Мамлекеттик салык кызматы 2020 жылы 33 миллиард 190,8 миллион сом камсыздандыруу төгүмдөрүн жоготту. Белгиленген план 100,5% аткарылды же 163 миллион сомго көп жыйналды. 2019 жылга салыштырмалуу камсыздандыруу төгүмдөрү 766,1 миллион сомго көп чогултулду. Ушул жылы салык кызматынын алдында мамлекеттик бюджетке 96,7 миллиард сом салыктарды жана 38,2 миллиард сом камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу милдети турат. Салыктар боюнча өсүү темпи 125,6%, камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 115% түзөт. 2020 жылы ЭЭПке мүчө өлкөлөрдөн товарларды алып кирүүдө импорттоочулар эсепке алуучу пункттарында товарга 155,434 коштомо кагаздарын беришкен. ЭЭП алкагында кыйыр салыктарды башкаруунун алкагында мамлекеттик салык кызматы 2020 жылы бюджетке 25 миллиард 227,3 миллион сом суммасында кыйыр салыктардын түшүүсүн камсыз кылды. Анын ичинде импортко кошумча нарк салыгы боюнча 17 миллиард 441,6 миллион сом, импортко акциз 7 миллиард 815,7 миллион сом. Мындан тышкары 2020 жылы товарларды ташып келүүдө аныкталган бузууларга байланыштуу биргелешкен мобилдик топторго кароо үчүн 1293 материал берилген. Мамлекеттик салык кызматы 2021 жылдын 1-январынан тартып ЭЭПке мүчө өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларды эсепке алууда жыйынды пост автоматташтырылган маалыматтык системасын колдоно баштады. 2020 жылдын ноябрында тесттик режимде ишке киргизилген жыйынды пост системасы Кыргыз-Казак мамлекеттик чек арасында жайгашкан контролдук өткөрмө пункттарына жакын жердеги товарларды эсепке алуу пункттарында иштейт. Мамлекеттик салык кызматы 2020 жылдын ичинде алкоголь чөйрөсүн мамлекеттик жөнгө салуу жана контролдоо боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүлдү. Рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө салык кызматы алкоголдук продукцияларды уруксат берүүчү документтерсиз сатуу, контрафактык, ошондой эле жасалма акциздик маркалары бар алкоголь сатуу фактыларын ачыкка чыгарды. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн 61,5 миллион сомдон ашык суммада 1,90,423 бөтөлкө алкоголдук продукция, ошондой эле 74,665 литр сыра тартып алынган. Салыштыруу үчүн 2019 жылы тартып алынган алкоголдук продукциянын саны бардыгы болуп 9342 бөтөлкөнү түзгөн. Эскерте кетсек, алкоголь рыногун мамлекеттик жөнгө салуу жана көзөмөлдөө милдети мамлекеттик салык кызматына 2019 жылдын декабрында өткөрүлүп берилген. 2020 жылдын 1-июлунан тартып мамлекеттик салык кызматы смарт салым салык жоболорун искалдаштыруу алкагында бир катар долбоорлорду ишке киргизди. Электрондук эсеп фактуралар, автомай куюучу станцияны автоматташтырылган башкаруу системасы, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздары сыяктуу компоненттер киргизилди. Учурда электрондук эсеп фактура системасы 12519 ишкер колдонууда. Алар тарабынан жалпы жүгүртүү суммасы 476 миллиард 669 миллионго 3 миллион 792 миң электрондук эсеп фактура жазылып берилди. 2021 жылдын 8 февралына карата 1064 май куюучу жайдын ичинен 954 субъект автоматташтырылган башкаруу системасын орнотту.
2020 жылдын 1-июнунан тартып мунай трейдерлер 85.640 электрондук товардык транспорттук коштомо кагазын тариздешкен. Азыркы учурда салык кызматы салык жол жоболорун искалдаштыруунун алкагында башка компоненттерди ишке киргизүүнүн үстүндө иштеп жатат. 2021 жылдын 1-апрелинен тартып бизнеске жеткиликтүү жана колдонууга ККМ менен салыштырганда алда канча арзан программалык, виртуалдык, контролдук кассалык машиналарды ишке киргизүү каралууда. 2021 жылдын 1-апрелинен тартып тамеки жана алкоголдук продукцияларды санариптик идентификациялоо каражаттары менен милдеттүү түрдө маркалоо башталат. Ошол эле учурда 2021 жылдын январынан тартып Россия Федерациясына бут кийим продукциясын экспорттоочуларга маркалоо коду бериле баштады. Мамлекеттик салык кызматы 2021 жылы салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо боюнча болжолдуу көрсөтүштөрдү толук аткаруу үчүн бүт күчүн жумшайт. Мындан тышкары салык жол жоболорун искалдаштыруунун компоненттерин сапаттуу жана өз убагында ишке киргизүү бөлүгүндө иш жүргүзөт. Ошондой эле салык төлөөчүлөргө көрсөтүлүүчү кызматтык оптималдуу токтому менен сервистик борборлор системасы андан ары өнүктүрүлөт. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү колдоонуу чөйрөсүн кеңейтүү, салык жол жоболорун оптималдаштыруу жана салык отчетторун электрондук түрдө берген салык төлөөчүлөрдүн саны көбөйтүү боюнча иштер улантылат. Рахмат. Здравствуйте, уважаемые журналисты. В 2020 году Государственная налоговая служба в республиканский бюджет собрала 62 миллиарда 958 миллионов сомов налогов. Установленный план выполнен на 102% или перевыполнен на 107,3 миллионов сомов. По сравнению с 2019 годом поступление увеличилось на 324,7 миллионов сомов. Перевыполнение плановых показателей по налогам стало возможно благодаря ряду факторов. В частности, свои результаты дали заработавшие с 1 июля 2020 года проекты фискализации налоговых процедур Smart Salom, в том числе электронные счета фактуры. Кроме того, проводилась работа по анализу и мониторингу всех отраслей экономики, выводы бизнеса из тени, администрирование косвенных налогов в рамках торговли со странами-членами ЕС. Государственная налоговая служба в 2020 году собрала 33 миллиардов 198 миллионов сомов страховых взносов. План выполнен на 105% или перевыполнен на 163 миллионов сомов. По сравнению с 2019 годом собрано больше на 766,1 миллионов сомов. В этом году налоговой службе предстоит собрать 96,7 миллиардов сомов налогов и 38,2 миллиардов сомов страховых взносов. При этом темп роста по налогам составляет 125,6%, а по страховым взносам 115%. В 2020 году импортеры при ввозе товаров из стран и членов ЕС в пунктах учета товаров представили 155 434 сопроводительных накладных на ввозимый товар. В рамках администрирования косвенных налогов в рамках ЕС Государственная налоговая служба в 2020 году обеспечила поступление в бюджет косвенных налогов в сумме 25 миллиардов 227,3 миллионов сомов. Из них НДС на импорт 17 миллиардов 441,6 миллионов сомов. Акциз на импорт 7 миллиардов 815,7 миллионов сомов. Кроме этого, в 2020 году для рассмотрения совместной мобильной группы переданы 1293 материалов в связи с выявленными нарушениями при ввозе товаров. ГНС с 1 января 2021 года на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанской государственной границе, использует автоматизированную информационную систему «Сводный пост». При учете товаров, ввозимых на территорию Кыргызской республики и стран-членов ЕС. В тестовом режиме система «Сводный пост» была запущена еще в ноябре 2020 года. В течение 2020 года ГНС провела соответствующую работу по государственному регулированию и контролю алкогольной сферы. В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГНС выявили
ряд фактов хранения в целях реализации алкогольной продукции без разрешительных документов, продажи контрафактного алкоголя, а также алкоголя с поддельными акцизными марками. Всего из нелегального оборота выявлено, изъято 1 миллион 900 тысяч 423 бутылки алкогольной продукции на сумму более 61,5 миллионов сомов. Также 74 665 литров пива. Для сравнения, в 2019 году количество изъятой алкогольной продукции составило всего 9342 бутылки. Напомню, что функция по государственному регулированию и контролю алкорынка была передана Государственной налоговой службе в декабре 2019 года. С 1 июля 2020 года Государственная налоговая служба запустила ряд проектов в рамках фискализации налоговых процедур Smart Salom. Были внедрены такие компоненты, как электронные счета фактуры, автоматизированная система управления автозаправочной станцией, электронная товарно-транспортная накладная. С момента запуска системы электронными счетами и фактурами пользуются 12 519 предпринимателей. Им выписано 3 миллиона 792 тысячи электронных счетов фактур на общую сумму оборота на 476 миллиардов 669 миллионов сомов. По состоянию на 8 февраля 2021 года из 1064 АЗС автоматизированную систему управления установили в 954 субъектах. С 1 июля 2020 года нефтетрейдеры оформили 87 640 электронно-товарно-транспортных накладных. В настоящее время ГНС работает над внедрением других компонентов в рамках фискализации налоговых процедур. С 1 апреля 2021 года будут внедрены программные виртуальные контрольно-кассовые машины онлайн, которые будут доступны всем представителям бизнеса и обойдутся значительно дешевле по сравнению с действующими ККМ. С 1 апреля 2021 года начнется обязательная маркировка табачной и алкогольной продукции средствами цифровой идентификации. При этом отмечу, что с января 2021 года начата выдача кодов маркировки отечественным экспортерам обувной продукции в Российской Федерации. В 2021 году налоговая служба приложит все усилия по исполнению в полном объеме прогнозных показателей по сбору налогов и страховых взносов. Будет вестись работа в части качественного и своевременного внедрения компонентов фискализации налоговых процедур. Также ведомство будет работать над дальнейшим развитием системы сервисных центров с оптимальным набором услуг, оказываемых налогоплательщикам. Будет продолжена работа по расширению сферы применения электронных услуг, оптимизации налоговых процедур и увеличению количества налогоплательщиков, предоставляющих налогоотчеты в электронном виде. Спасибо за внимание. Я скажу, что когда мы планировали бюджет на 2019 году, на 2020 год, с учетом того, что более 5,3% будет рост экономики, то есть ВВП, с учетом этих параметров бюджет был заложен порядка 119% темпом роста. Да? Но с учетом того, что начиная марта месяца правительство и парламент приняло решение корректировки с учетом пандемии. Это было порядка 16 миллиардов с минусом. Но октябрь-ноябре, уже весенний период, осенний период, с учетом сложившейся ситуации параметров экономики и состояния бюджета, наоборот, 3 миллиарда 400 был увеличен бюджет, прогноз. Это после корректировки, да? Да, на 16 марта уменьшен годовая сумма, а на 3 миллиарда 400 увеличен в ноябре месяце. И с учетом 62,9 миллиардов, это с учетом 3,4 миллиардов с дополнительным увеличением прогноза, да, у нас получается. То есть, одним словом, коротко скажу, 16 миллиардов было уточнено в марте месяце, а в ноябре, наоборот, 3 миллиарда 400 увеличено. Вот такая сумма. А по каким видам налогов было невыполнение плана?
Ну, Замар Хачханович, вы, наверное, подробно остановите. В основном есть... Ну, я скажу, что прямо или косвенно все-таки пандемия повлияла на состояние экономики. Вы знаете, как налоги собираются. Это все зависит напрямую от состояния экономики, в том числе импорта и экспортных операций. С учетом действия, продолжительности действия чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, которая по сей день имеется. По некоторым отраслям, вы знаете, были карантины, запреты даже. С учетом этого по некоторым видам налогов мы не обеспечили. Саламатсыздарбы. Биздин төрағасы айтып кеткендей, былтыр жылдың жыйынтыгын уктуңуздар. Бул пандемияга жараша действительно жанагы корректировка бергенде дагы ошо учитывать этилгенде эми ошого салыштырмалуу, бугудагы жылга салыштырмалуу. Бизден тиги НДСтен, внутренний НДСтен аткарылбай калды. Бул аткаруу 99,4% түздө. Импорт НДСтен болсо 93,6 болуп калды аткарылбаганы. Анан негизи аслында бизден аткарылбаган тиги налогтордон могу жергиликтүү салыктарда болуп калды. Өзүңүздөр билесиңер, базар, магазиндер, рыноктон баары токтоп иштебей калышты. Ошол себептен милдеттик патенттер, бюджет патенттер аткарылбай калды. Калган аткарылды. Здравствуйте еще раз, уважаемые журналисты. Как наш представитель озвучил, 2020 год тут был исполнен план доходной части бюджета, но несмотря на это, на влияние пандемии, нас некоторым видом вышло недовыполнение. Но по сравнению с прошлым годом, 2019 годом, она у нас по НДС, внутренний НДС выполнен на 93,6%, а НДС на импорт 99,4%. Основном нас неполнение состояло по местному бюджету, где действительно пандемия по городу Бишкек, по республике, она повлияла по исполнению обязательного патента, по единому налогу. Пландуу текшерүүлөр, пландуу салыктык документалдуу текшерүүлөр 1-июлга чейин биз мораторий бергенбиз. То есть төраганын буйругу менен бардык салык кызматтары пландуу текшерүүнү мораторияда, то есть текшерүүнү токтотконбуз. Бирок ошол 1-июлга чейин бул өкмөттүн жанагы жалпы иш-чара кабыл алган пландын иш пландын алкагында 1-июлга чейин пландуу документалдык салыктуу текшерүүлөр токтотулган. Быйылкы жылы. Былтыркы жылы дагы ошондой болгон, быйыл узарттык да 1-июлга чейин. Бул биринчиси. Экинчиси бул кандай текшерүү? Пландуу текшерүүлөр. Ал эми жанагы камералдык проверка деген бар. Бул салык төлөөчү менен байланышпаган жагдайда болот. Ал ошол салык кызматы өзү отчеттор негизинде, чыккан программанын негизинде бул камералдык текшерүүлөр бизде улантылат. Бул салык төлөөчүлөргө эч кандай байланышта контакт болбойт. Анан ошол жыйынтык боюнча салык төлөөчүлөргө биз электрондук форматта биз жыйынтыгын информацияны берип турабыз да. Мен ойлойм, бул ишкерлер менен биз тыгыз байланышта иштеп атабыз. Ошол ассоциациялар менен бардык тармактык ассоциация, ишкердик ассоциация, профсоюздар менен тыгыз байланышта болуп биз түшүндүрүү ишин жүргүзүп атабыз. Биз ойлойбуз, бизде акылдуу аябай, эстүү, добросовестный бизнес негизги бөлүгүн түзөт деп ойлойбуз. Булар туура жыйынтык чыгарат да. Мына допустим, январь айынын жыйынтыгы боюнча биз 119% менен планды аткардык да. Бул мораторий объявить этилди, текшерүү токтотулду. Ошого карабастан мен мына азыр премьер-министрге отчет берип келдим. Январь айында биз 119%га планды ашча аткардык, же болбосо 1 миллиард 46 миллионго планды көпчө планга салыштырмалуу. Ошонун ичинде республикалык бюджет 117,8 же болбосо 775 миллионго. Ошонун ичинде соцфондду билесиңер, соцфондко чегерүүлөр бул салык кызматынын карамагына өтүп берилген функция. Соцфондду январь айда биз 2 миллиард 519,4, соцфонддун да планы 105%га ашча аткардык. Бул мораторияны, бул жанагы пландуу текшерүүнү токтотууну бизнес, мен ойлойм, туура кабыл алды да. Мунун баардыгы ошо бизнеске жакшынакай условия түзүп, ошо бизнес өнүгүп өссүн деген
саясаттын мамлекеттик саясаттын тегерегинде жүргүзүлүп атпайбы. Ошондуктан биз мындай түшүндүрүш ишин дагы жүргүзүп атабыз. Салык кызматы мен жеке оюм бул келечекте бул текшерүү, контролдоо функциясынан кетет. Бул сервисный службага айланат деген оюбуз бар. Мунун бардыгына биз фискализация бардык салык процедурасын фискализацияласы ошого багытталган да. Келечекте биз салык төлөөчүлөр менен мындай тең анан мындай партнер катарында иштейбиз да. Аны государственный контрольный служба эмес. Жыйынтыгы жаман эмес мына буюрсачы. Эми жок эмес, сиз айткандай көмүскө экономикасы мына акциялдуу маалымат боюнча 23%-ын тегерегинде түзүп атат. Кээ бир тармактар боюнча азыраак, кээ бир тармактар боюнча көбү болушу мүмкүн. 23% бул орточо пайызы. Ошол шешелүү тармактар боюнча биз тиешелүү жумуштарды жүргүзүп атабыз. Большая часть это фискализация тармагында. Биз салык төлөөчүлөрдү текшерип, штраф салып, пене салып, аны өндүрүшүбүз шарт эмес. Лучше биз ошону по ходу мониторинг контролго алып, программа обеспечения биз аны оңдоп, көзөмөлдөп, анан мындай багыттап барабыз деген оюбуз болуп атат да. Бул ишкерге дагы мындай кандай десем ыңгайлуу шарт. Салык кызматына, мамлекеттик бюджетке дагы бул чегелдер көбөйөт деген ойдобуз. Мен жалпы фискализация боюнча маалымат жана санариптештүү боюнча мен маалыматты берейин. Мына өзүңүздөр белгилүү, мен бир аз таржымалуу токтоп кетейин. Ошо сиз сурооңуздун алкагында 2019 жылы 1-июлдан баштап бардык ишкерлер, ошонун ичинде НДС, кошумча нарк салыгын төлөөчүлөр жана импорттоочулар. Кошумча нарк салыгын төлөөчүлөрдүн саны бул 9700, 9800 тегерегинде айланат, ал күн сайын өзгөрүп турат, аны билесиздер. Анан ошол 4000-ге жакын импорттоочу, экспорттоочу жактар бар да, ишкерлер бар. Биз ошолорго ыңгайлуу шарт түзүш үчүн ошол фискализациялуу тармак алкагында 1-июль 2019-дан баштап июлдун августта отчетун тапшырат. Ошондо августтун 20-25-инен башталды. Биз электрондук форматка өттүк да. Бумажный форматтан кетип, электрондук форматка мына өттүк да. Бул деген ошол салык инспекциясына келбейт. Даже салык инспекция службасындагы кызматындагы жанагы бирдиктүү терезеге келип ал жерде эмес, бул электрондук форматта ыңгайлуу салык төлөөчү ыңгайлуу шартта жерде бул салык отчетторун электрондук форматта тапшырууга бул салык кодексинде каралган. Ошого биз өттүк. Бул үчүн биз мына кабинет налогоплательщика дейт, салык KG мына 206.196 салык төлөөчү ушул кызмат менен бүгүн колдонуп жатышат. Бир сөз менен айтканда, эгерде жалпы биздин салык төлөөчүлөрдүн юридикалык жеке жактарын баарын эсептегенде 700-740 миң тегерегинде учет, баягы действующий, не действующий баарын алганда 700-дүн үстү деп айтайын. Ошонун бүгүн 206.196-сы салык кызматына келбестен дистанциялык чекте туруп, салыктык отчетторун электрондук форматта өтүп атат. Бул биздин биринчи кадам болчу. Биринчи кадам. Мына өткөн 2020 жылдын 1-июлунан тартып биз эсептик шот фактура деген ишке ашырдык. Бул аябай чоң процедура. Мына ошондуктан бул эсептик шот фактура деген бул эмне? Бул салык төлөөчүлөрдүн ортосундагы жанагы товардык катташты жөнүндөгү документ да бул. Мунун баардыгы электрондук форматка өттү. Буга чейин билесиздер, бумажный форма болгон, кийинки кездерде мындай номер берүүчү, то есть присвоение номеров болчу. Эми полностью электрондук форматка былтыр 1-июлдан баштап өттүк. Бул ошол фискализацияга өткөндөгү негизги кадамдар деп эсептейм. Анткени ошол НДС салыгы боюнча биз бир топ мына 25 миллиард үстүнө жыйнадык деп атпайбызбы? Ошол электрондук эсептик шот фактура бизге өзүнүн результаттарын уже берип атат да бүгүнкү күндө. Бул дагы болсо салык төлөөчүлөргө берилген мүмкүнчүлүк да. Мына 12.519 ишкер, 12.519 ишкер ошол электрондук шот фактураны колдонуп атат. Системага кирип, ошол системаны колдонуп атат. Ошондо мына
3 milyon 792 elektronduk esek faktura жазылып берildi бүгүнгө. 3 milyon 792 ming. Же болбосо жалпы жүгүртүүсү обороту. Товар обороты деп коеюн. 476 миллиард 669 миллион сом. Ыңгайлуу шарт салык төлөөчүлөргө бул электрондук түрдө отчет тапшырышат. Электрондук эсеп фактура жазып иштешет. Ошол бул эмне деген? Бул салык кызматына дагы программалык түрдөгү көзөмөл и мониторинг. Ошондуктан эгерде биз ушул фискализациянын баардык процедурасын өтсөк, анда салык төлөөчүгө барып, салык кызматкеринин текшерүүсүнүн кажети жок да. Кажети жок. Себеби ар бир эсептик фактура жазганы, ар бир отчетту биз программада көрүп турабыз да. Анан анын үстүнөн кайра барып текшерүүнүн кереги жок. Все это как раз фискализация барып ошол сервистик службага айланып, текшерүү процессинен биз кетебиз деген ойдобуз. Андан сырткары мына АСУ-АЗС деп айтылды, бизде 8 февралга карата 1064 май коюучу жай болсо, то есть АЗС, автозаправочный станция дейбиз, 1064. 364 наш АЗСов у нас, из них 954 субъектов установления АСУ-АЗС, да, автоматизированная система управления. Ошонун ичинде мына 1-июлдан тартып 2020-жылдын 1-июлунан тартып мунай трейдерлер 87.640 электрондук товардык транспорттук коштомо кагазын таризлешип атат да. Бир сөз менен айтканда, бардык ГС күйүүчү, майлоочу товарлардын жүгүртүүсү салык кызматынын толук көзөмөлүндө болот. Ошол биздин чек арадан Кыргызстандын территориясына киргенден баштап, ошол жанакы автозаправочный станцияда керектөөчүгө куюлган процесстин бардыгы фискализация болуп, мунун бардыгы бизде онлайн режимде бизде системада турат да. Анан мунун бардыгы эмнеге алып келет? Ушул тармактагы жанакы көмүскө экономикага болгон болсо, ошону ачыкка алып чыгат. Бул шарт бүгүнкү күндө салык төлөөчүгө аябай ыңгайлуу. Алардын өздүк эсебине деле, өздүк бухгалтериясына да керек деп ойлойм. Экинчиден, мамлекеттик салык кызматында көзөмөл ачык болот. Бул тармакты дагы биз ойлойбуз, муну биз күчөтөбүз. Дагы бир белгилей турган нерсе мен кайталап айтып атсак окшойм. 2021-жылдын 1-апрелинен тартып бизнеске биз программалык ККМ, виртуалдык ККМ деп атабыз да. Биз билесиздер да, бизде ККМ деген бул биринчиден аппарат, ККМ аппараты, бул акча турат бизнеске, канча сом турат? Примерно 7 миңден, 12 миңдин тегерегинде турат. Виртуалдык программалык ККМ бул бекер биринчиден. Бул да электронный форматта. Мурда ККМди алып, анын ай сайын ошол центрлер бар да, технический центрлер обслуживать этип 500 сомдон төлөөчү. Мына ККМди коюп койдум, мен ай сайын ушул обслуживающий технический центрге мен ай сайын 500 сом төлөйм. Бул ККМдин өзү 12 миң турат. Анын көзөмөлүн деле күчөтүү максатында биз виртуальный ККМ программалык деп электрондук аятка айландырсак, бул биринчиден бекер болуп атат. 12 миң сомго ККМ алганын кажети жок. Ал программа менен гана коштолот и толук көзөмөлдө туруп турат мамлекет тарабынан. Бул да ыңгайлуу шарт и мамлекетке, и ишкерге. Приложение можно будет скачать на телефон, либо на компьютер, либо, если есть компьютер с доступом в интернет, можно будет пользоваться полным функционалом классической контрольно-кассовой машины, при этом все проходит виртуально. А чек как выдавать? Чек также он генерируется на сервере налоговой службы. Чек он выглядит абсолютно так же, как и с обычной аппаратной контрольно-кассовой машиной. При этом есть возможность вот этих чеков в электронном виде отправлять через СМС на мессенджеры различные. То есть еще и удобство пользователям появляется. Нет, покупатель, он же бумажный чек как бы. Если покупатель требует, бизнес будет выдавать ему чек. Но, как правило, большинство покупателей, сейчас уже анализ проводим, они просят отправлять этот чек в электронном виде, чтобы у них он либо смс, либо на электронную почту, либо на мессенджер. Такая функция на всех программных или виртуальных решениях контрольно-кассовых машин. Буларды бизде мөөнөтү негизи өттү да турабы.
өттү. Былтыркы жылы 1-июлдан баштап ишкерлерге айтып коюш керек. Биз 2019-жылы эсиңерде болсо 1-январдан баштап ишке ашырабыз деген биринчи мөөнөт болгон. Анан ишкерлердин баардык сунуштарын, пикирин, жагдайын эсепке, шартын эсепке алып биз 1-апрелге чейин жылдырганбыз. 1-апрелде пандемия башталып, пандемияны эсепке алып 1-июлга жылдырдык дагы, бирок ошо 1-июлдан баштап кайра жылдырган жокпуз да, потому что 1-июлга чейин 2019, 2020 bir жарым жыл бул жетиштүү убакыт болду да. Анан эми ошол тосоонун тегерегиндеги жанагы АЗС бүгүн токтоп, алар жабылуу болуп турат. Аларга иштөөгө уруксат эмес. Эгерде иштетем десе, ага эч ким тыюу салбайт да. Ошол программаны коюш керек, анан иштетиш керек, биздин программага кошулуш керек, көзөмөлгө түшүш керек, анан ачык айкын иштесе болот да. 2019 жылы бул алка управление, кыскартып айтып атам, Кыргыз алка управление бул Минсельхоздун карамагында болгон да. Минсельхоздун карамагында болгон, ошол 2019-жылы декабрда жана процедуралардын баары бүтүп, салык кызматына өткөрүп берилип атат да. Анан биздин ошол алка управление катарында салык кызматынын составында 2019-жылы жылдын башынан баштап 2020-жылы иштеп атат да. Минсельхоздо турган кезде изъятие 9300 бөтөлүк болуп атат, салык кызматын өткөндө 2020-жылы с учетом пандемии биз 1 миллиондун үстүндө изъятие жасап атабыз. Полномочиясы жок белет. Суммасы аз экен. Эми алар фискалдык орган эмес да, текшерүүчү орган эмес. Биз эми фискалдык орган, биз ошондой Кыргыз алка ал жерде как мындай жарандык гражданский служба катарында болсо, бизде уже фискальная служба катарында биздин полномочияларды колдонуп, мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, анан бул маселе боюнча дагы бир айтып кете турган жагдай, мына 60 салык территориялык башкармалыктар бар. Бул территория дегеним бул райондук, анан шаардык салык башкармаларынын жалпы жааматы функциясы Кыргыз алканы бизге өткөндөн кийин Кыргыз алкадагы 22 эле кызматкер өткөн бизге. Бирок бизге негизинен функциясы өттү да. Ошол функцияга биздин мына 2000ден ашык кызматкер, салык кызматкери ошол функцияга ээ болду да. Демек биз бул бир алка управление эмес, Кыргызстан боюнча бардык салык кызматы толугу менен жапа-тырмак киришип, анан ушул жумушту аткарып атабыз. Негизинен локомотив катарында Кыргыз алка башкармалыгы алдыда баратат. Биз муну быйыл дагы күчөтүп атабыз, буюрса. Мунун бардыгы жана айтып атпайбызбы? 23% экономика көмүскөдө деп. Ошону алып чыгуу максатында биз жасаган иш аракетибиз да. Тоо кен тармагы боюнча негизинен эми өзүңүздөр билесиздер, урматтуу журналисттер, бир топ өкмөт тарабынан бир топ салык саясаты жаатында ошол Минэкономика бул менен алектенет. Салык кызматы, салык политикасы биздин функцияга кирбейт, бирок биз ошол өзүнүн сунуштарды, өзүнүн пикирлерди биз сунуштайбыз Минэконом өкмөткө. Бир топ өзгөчөлүктөр киргизилген, салык эми ставкасы көбөйтүү деп мен айта албайм. Ал жанагы курсовой разница, ошол эле доллардын курсовой разницасына жараша, алтындын дүйнөлүк деңгээлдеги баасынын өзгөрүшүнө жараша дифференцированный бир ставкалар киргизилген. Биз ошол негизинде иш аракеттерибизди кылабыз. Бул мыйзам менен былтыр каралып, даже өттү. Бул жерде ошол алтындын баасынын өсүшүнө, анан негизинен ошого багытталган. Анан кийин да переработка барбы, жок, насколько переработка? Если он первично уносит, тогда ставка увеличивается. А если он уже переработанном виде уносит, тогда ставки остаются там. Ошол жаатта каралганда дифференциация дегеним ошол. Анан ошол дүйнөлүк баа, алтындын баасы ошол түздөн түз ошол кайсы ставка колдонулат, салыктык ставка, ошолдон көз каранды. Баа өссө, дүйнөлүк баа, анда ставка да өсөт. Подоход салыгы боюнча мен толук маалымат бере алам. Быйылкы жылкы 2021 жылга каралган республикалык бюджет жөнүндөгү мыйзамда подоход салыгы толугу менен ошол жергиликтүү бюджетке киреше бөлүгүндө калды да. 100%. Былтыркы жылы 15-ке 85 болчу. 85% жергиликтүү бюджет, 15% республиканский. Мурдагы жылы 70-ке 30 болчу. Анда мурдагы жылы 50-ге 50 болчу. Быйыл мына толугу менен жергиликтүү бюджетке подоход салыгы, биз киреше салыгы дейбизби? Киреше салыгы толук ошол жергиликтүү бюджеттин карамагында калып атат. Бул аябай чоң, кандай десем, өсүү ыргагын түзөт.
125,6% темп менен бюджет кабыл алдык биз быйылкы жылга. Мунун жолу негизгиси бул тилеге жакшы максаттарды коюп, жакшы ниеттерди коюп, иш аракет жасап атабыз. Негизгиси бул аракетибиз ушул фискалдаштыруу алкагында жүргүзбөкпүз да. Биз мына план көбөйдү, анан бизнеске давление көбөйөт дегенден алыспыз. Бизнеске биз шарт түзүп атабыз. Ошол салык процедурасы боюнча бардык шарттарды түзүп, анан ачыктыкка чыгып, анан ыңгайлуу шарт менен ачык иштейбиз деген ойбуз да. Мен ошондуктан шарттан пайдаланып, кечирип коесуз, бир ушул добросовестный, салык төлөөчүлөргө мен ыраазычылык билдирип кетейин, урматтуу журналисттер. Эми ушул биз салык кызматы иштеп атат, бирок салыкты ким төлөп атат? Салык төлөөчүлөр төлөп атат да. Ошолордун иштерине мен ийгилик каалайм. Мамлекетибиздин экономикасы өссүн, казынабыз толсун, журтубуз аман болсун. Апаат бизден кандай келсе ошондой кет. Апааттан алыс болойлу. 2021 жылга жакшы максаттарды коюп кече биз коллега өткөрдүк. Мына массалык маалымат каражаттарына биз кече бердик. Ийри отуруп сүйлөштүк да эми райондук шаардык башкармалыктар менен ушу 1 жылдык иш пландарды биз кабыл алып, тапшырмаларды коюп, ошону иштеп атабыз. Январь айын жакшы бүттүк. Февраль айы боюнча биз уже расчетторубуз бар. Кудай буюрса, жогоруда аталган цифрларды биз пландарды аткарабыз деген ниетибиз бар. Анан ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүп, анан тыгыз байланышта иштейбиз. Салык кызматынын иш аракети бардыгы биринчиден мыйзамдуу, анан ачык. Калыс, анан адилеттүү мамиле болот деген ойдомун. Рахмат. Рахмат.